Санкт-Петербургке Чүнөкөч мына сиз тууралуу маалымат каражаттары кечээден бери жазып жатышат. Рыскелдин Момбек жан сакчысы менен таксисти сабап салыптыр деп. Чындап эле ушундай окуя болду. Чын төбүн айтып кое аласызбы? Эми бул караңда калды да. Мен өмүрүмдө мени Кыргызстандын көпчүлүк адамдар тааныйт. Анан көрүшөт, билишет. Мен өмүрүмдө айдоочу жалдаган эмесмин, жан сакчы да жалдаган эмесмин. Жалгыз эле жүрөм, жалгыз эле машина айдап жүрөм. Анан кечеги окуя боюнча эми мен унчукпай эле коеюн дегем. Bir gün geçke çeyim güttüm. İçki işleri ministrliği ilikte bitiptir. Oşulu tarqatsınçı malumat. Men tarqatpay ele koyun desem. Bol boyla geçke jurnalistler çalıvattı. Geçke çeyin ele arganda malumatlar çıkıvattı. Anan eldi dağı özünü de kıynap koydum okşayt dep anan azır emi ayçıkka turgutak. Bir sutka güttüm. Bu okya geçe geçinde olgan. Janagı arız жазган жигит өзүн мага машинада турганда айтты. Men отуруп келгем dedi. Ya Шпана Петровский dedi. Двигаясь по стопам Маке Жаллабатского dedi. Бул баягы жаргон тили менен сүйлөдү да. Анан мен сездим, аны билдим. Бул окуя эмнеден башталып кетти? Ош базарынан өткөндөн кийин бул менин жолумду кесип чыкты. Чукул кесип жиберди. Мен капталдап өтүп анан айттым, ай, мындай акшыңды ойлой айдасаң болот эле го десем, мени сөгүп салды. Анан мен буну машинасын сүрөткө тартсам, сен эмнеге мени тартатасың? Терпила серпила деген бир озгалык сөздөр менен сөгүп жиберди. Мен ага да көңүл бурган жокмун. Бирок бир карасам күскүдөн артыман кууп алыптыр. Анан акшыңдап кууп келатты, мен көрүп келаттым. Бирде оңго, бирге солго, анан сол кайрылган да жок, бияка поворот берди. Анан Белинскийден өткөндөн кийин алдыман айдап келип туруп, машинасын токтотуп, жолунду буруп, эшигин ачып, жолун чыктагы мен эшигимди ачканга аракет кылдым. Мен эшигимди ачпагандан, айнегим ачыкпачы, айнегим ачкандан мени 2 жол уруп жиберди. Колмуштап көтөрүп жиберди. Анан ошо дегенин баары көрдү. Артында турган машинадагы орус киши чыгып, буну алып барып машинасына салса да болбой, кайта жулунуп, агрессивдүү неме болуп, мен машинамды сүрөткө тартып, кайта кетип, анан тоголок болдудан өткөндөн кайра токтотту мени. Анан токтоп барып экөөбүз сүйлөшсөк, ушундай коркутууларды айтып, эми мындай кымбат машина айдасаң эле тигиндейсиң, мындайсың, сен эмне үчүн тартып атасың, сен мени отургузам деп ойлоп атасыңбы? Мен чыгып келгенден кийин сага жашоо бербем, эми түшүндүм бул баланы. Бул чагымды бирөөлөр уюштуруп аткан, сыртта да 1-2 бала турганын байкап калдым. Бирок эмне үчүн ички иштер министрлиги ушул боюнча иликтөө боюнча атат. Мен ошол момент бул бала жигит алдыма келип тоскондо ички иштер министри улан омокуначка чалдым. Менде сакталуу. 1 эмес 3 жол чалдым. Ал улан омокунач айтты, Рыскел Чүнөкөч азыр балдар барат, машинада кетти, жөөдө кетти деди. Мен Араса кендаттын жанына келдим, ал балдар менин жанымда турат, биз бири-бирибиз менен чырдашып калдык. Ички иштер министринин балдары келсин деди. Анан балдар келди дагы, ошол жерден буну алып кетти. Ким сабап салганын билбейм, эгер сабап салсам да ошол сабап салды. Бирок мен азыр видеону коем. Бул 20 минуттук видеону мен даярдап койдум тергөөчүлөргө. Ошол мен сабаганым эмес, алдым мени сабаганын далилдеп. Анда башка кыскача кылтырып 2 минуттук кылтырып дагы даярдап койдум. Азыр ушул менин интервьюмдан кийин көрсөңүздөр болот. Ал мага кол салган, мен ага кол салган эмесмин. Менин өмүрүмө коркунуч келтирип кол салган. Билбейм, аны мүмкүн курал жарагы бар беле жок беле деген. Бирок бул атайын бирөөлөр тарабынан уюштурулган чагым экенин мен сезип эле турам. Былтыр дагы шайлоонун алдында туура ушундай окуя болгон. Шайлоонун алдында кол салуу сыяктуу кылып уюштурушкан. Бул деле ошонун уландысы го деп ойлоп турам, анткени шайлоо жайраны башталып калбады. Бирок эмнегедир ички иштер министрлиги 1 суткадан бери маалыматты чыгарбай турат, анткени тасманы тапса эле анан жоокко тарса деле болмок. Ал жерде Демирбанктын, ООНдун, Народный магазини бар, анан Кош шаар долбоорунун Белинский чүй көчөлөрүндө камерасы бар. Ошодон деле алса, аны мага кол салганы далилден тастыкталып турат да. Анан эмнеге чейин ушул маалыматты жашырып турса дагы жакшы. Мен машинамда алдында да артында дагы видео регистратор бар экен, ошону табып чыгып жарыялаганга мажбур болдум. Азыр силер 2 минуттук тасманы көрүңүздөр дагы, анан кийин менин сөзүмдүн кургак эместигине силер дагы бир ишенип коюңуздар. Рахмат.